Арбаңыздар, урматтуу замандаштар. Кыргыздар баскан узак жол аттуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бул көрсөтүүбүздөн сиздерге 60-80 жылдардагы Кыргызстандын өнөр жай тармагынын абалы туурасында сөз кылып берүүнү туура таап. Албетте, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы демекчи, болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр мына ушул 60-80 жылдарга туура келе тургандыгын адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз шарт. Эмесе биздин көрсөтүүбүзгө ортоктош болуңуздар. 1965 жылы өлкөдө эл чарбасын реформалоо башталган. Бул реформа анын активдүү демилгечиси СССР Министрлер Советинин төрагасы Косыгиндин атынан Косыгиндик реформа делип аталып калган. Реформа боюнча Хрущев тарабынан уюштурулган эл чарба советтери жоюлуп, тармактык министрликтер калыбына келтирилген. Реформага ылайык ишканалардын иштерине айрыкча илгишүү токтогон. Ишканаларга жогору жактан берилүүчү көрсөтмөлөр, план тапшырмалар азайган. Продукция өндүрүүдө ишканалардын материалдык кызыкчылыктарын көтөрүүгө аракеттер жасалган. Ал үчүн өнөр жай ишканаларын дотациялабастан кредит берүү аркылуу финанслоо тартиби киргизилген. Ошол 60-80 жылдар советтик тарыхнамада өнүккөн социализм мезгили деп аталат. Анын дагы өзүнүн себеби бар. Себеби ошол 1965 жылдан баштап Советтер Союзунда өнөр жай тармагында бир олуттуу өзгөрүүлөргө алып келген реформалар башталган. Бул реформалар ошол мезгилде СССРдин Министрлер Советинин төрагасы болгон Косыгиндин атынан ошо Косыгиндик реформалар деп тарыхнамада калып калды да. Ушул реформалардын алкагында өнөр жай тармактарына көңүл бурулуп, мурунку эл чарба советтери жоюлуп, тармактык министрликтер калыбына келтирилди. Айрым бир жогору тараптан берилген бюрократиялык көрүнүштөр, тапшырмалар кыскарылды дагы. Өнөр жай ишканаларынын өз алдынча изденүү өнүгүүсүнө кандай бир деңгээлде шарттар түзүлө баштаганда. Реформа алгачкы жылдары жакшы натыйжаларды берген. Өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын өнөр жайы тез темп менен өнүгө баштаган. 8-5 жылдыкта тагыраагы 1966-1970 жылдардын аралыгында өлкөнүн экономикасы болуп көрбөгөндөй темп менен көтөрүлгөн. Реформаны андан ары тереңдетүү үчүн өндүрүштүк мамилелерди дагы өзгөртүү керек эле. Реформа экономикалык чөйрөдө ийгиликтүү жүргөнү менен, саясий чөйрөдө, идеологияда кардиналдуу өзгөрүүлөр болгон эмес. Административдик буйрукчул системанын шартында жүргүзүлгөн реформа акырындык менен начарлай баштаган. Анын баалуулугу төмөндөгөн. Өнүккөн социализмдин шарттарында Кыргызстандын өнөр жайы өлкөнүн бирдиктүү эл чарба комплексинин органикалык бөлүгү катары өнүккөн. 1965-1985 жылдары Кыргызстандын улуттук кирешеси 2,7 эсе, өнөр жай продукциясы 4,4 эсеге өскөн. Мунун ичинен машина куруу жана металл иштетүү 8 эсеге, ал эми электр энергиясын өндүрүү 5 эсеге жогорулаган. Бул мезгилде республиканын коомдук дүң продукциянын 60%, улуттук кирешелердин жарымынан көбү өнөр жайга туура келген. Кыргызстанда 150 жаңы өнөр жай ишканалары курулган. 1960-70 жылдагы 5 жылдыкты, бул эми 8-5 жылдык. Ушул 8-5 жылдык ошол Советтер Союзунун тарыхындагы эң өнүккөн, өзүнүн максатына жеткен 5 жылдык катары мүнөздөлүп келет. Бул көрүнүш эми ошол Совет өлкөсүнүн органикалык бөлүгү болуп саналган. Кыргызстанга дагы мүнөздүү. Кыргызстанда дагы ошол 1965 жылдан 85 жылга чейинки аралыкта жалпы экономиканын өнүгүшү, анын ичинде айрыкча өнөр жай тармагынын өнүгүшү дагы мындай бир фактылар менен белгилеп койсок болот да. Мисалы, ушул аралыкта Кыргызстандын улуттук кирешеси 2,7 эсе, өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 4,4 эсе жогорулаган. Бул жылдары административдик буйрукчул бийлик экономиканы интенсивдүү жол менен өстүрүүгө анча көңүл бурган эмес. Экономика мурдагыдай эле интенсивдүү мүнөздө өнүккөн. Натыйжада өндүрүштүн өсүшү жаңа объектилерди ишке киргизүүнүн натыйжасында көбүрөөк камсыз болгон. Токмокто жүндү алгач иштетүүчү және ийрүүчү фабрикасы,
Kırgız Kamvolduk Noğutu Kombinatı, Frunze'deki trikotaj birikmesi, kilem kombinatı kurulgan. Bunun neticesinde Respublikada jünden dayar produksiya çıkarı işi jolga koyulgan. Uşul mezgilde önörjay işkanaları, özgöçe ayılçarba produksiyalarını işletüçü işkanaları kiçine jana orta şaharlarda kurula başlagan. Neticede jergilikli produksiyalarda emgek resursların paydalanуга жақсы şartlar түзүлгөн. Frunze'deki Ayılçarba Maşinalar Zavodu 1985 жылы 32 000 пресс подборщиктер, çöp таңактоочу машиналар чыгарган. Бул продукциялар дүйнөнүн 50ден ашык мамлекетине экспортко жөнөтүлүп турган. Мындан тышкары 1960 жылдары Майлы сууда лампа заводун куруу демилгеленип, 1966 жылы пайдаланууга берилген. Майлы суу лампа заводундагы ошол 70-80 жылдары өзүнүн толук кубаттуулугуна жетип, жылына 300 миллиондон ашык ошол электр лампаларын жалпы ошол союздук республикаларга экспорттоп турууга жетишти. Машина куруу өнөр жайы ошол Кыргызстанда жалпы өнөр жай тармагынын ичинде жогорку деңгээлде турган. Салыштырмалуу иретинде айтсак, ошол Орта Азия республикаларынын ичинде дагы алдыңкы орунга чыккандыгын белгилеп коюшубуз керек. 80-ci yıllardan başında Orta Asya'da kazılıp alıngan kömürden 40% Kırgızstan'ın ülüşüne tuğra gelgen. Biroq bu yetişkenlikte öndürüştün intensivli önügüşü arkalı kamsız bolgan. Kırgızstan'ın elektrik energiyası Narın Daryasında kurulgan 3 korgon Toktogul GES'lerinin esebinen götürülgen. 80-ci yılların ortasında Kırgızstan'ın GES'lerinde yılına 11 milyar kvadrat saat elektrik enerjisi iştelip çıkıp durgan. Oşentip Kırgızstanda industriyanın perspektifli tarmağı, azırkı hidroenergetika uşul yılları kalıptangan. Jalpı sayızduk emekli bölüştürüde Kırgızstan surma, sımap, seyrek kezdeşüşçü tüslü metallарды öndürüde manili rol oynagan. Adamcay surma kombinatında öndürülgen surma el aralık rınıkta sapattın etalonu bolup tanılgan. Haydarkan Sımap kombinatının produksiyası da dünyalıq rınıkta jogorı bağlangan. 70-80 yılları tüslü metallurgiya Respublikanın önör jayında aldыңkı orunga çıkkan. 1970-1985 yılları tüslü metal ekeseden köbröök öndürülüp, anın produksiyaları 40 mamleketke eksportolgan. Mından tışkarı altından, jezdin, olovo, jana başka kenderi açılıp, alarda жаңы işkanaları kurulgan. Ош шаарында 1959 жылы ошол мурунку авторемонт анан механикалык заводдордун негизинде насос заводун куруу демилгеленип, 1962 жылы ошол алгачкы продукцияларын чыгара баштаган. 1962 жылдан баштап ошол иштей баштады деп койсок болот. Жылына 4000-5000ден ашык ошол насостор, булар сууну бийиктикке чыгаруу, ошол суу көп нымдуу аймактарды кургатууга, андан тышкары ошол нефть өндүрүүдө да колдонууга жарактуу насостор. Ошол Советтер Союзунда уникалдуу насостордун бири болгон ошол Ош насос заводунда 700дөн ашык жумушчулар эмгектенип, өндүрүлгөн продукциялары бир эле Советтер Союзуна эмес, ондогон чет өлкөлүк мамлекеттерге дагы экспорттолуп турууга жетишип калды. Машина kurуу tarmağı güçlü temp menen önügöp, Respublikanın industriyasının yüzünü münözdögön. Bul tarmakta ayılçarba maşinaları, avtosamasfallar, metal kesүүчү станоктор, iri elektr maşinalar jana elektr kıymıldatkıçları, fizikalık jana kontrolduk çenөөчү priborlor, elektr nasostoru, kir juğuş maşinalar, elektr lampalары jana başkaları jasalgan. Tileke karşı bul tarmakta intensivdүү мүнөздө өнүккөн. Өнөр жай тармагынын өнүгүшүндөгү мүнөздүү кемчиликтердин бири, бул бир эле Кыргызстанга эмес, жалпы союздук деңгээлде бул өнөр жайы интенсивдүү эмес, экстенсивдүү мүнөздө өнүккөн. Мындайча айтканда, ошол өнөр жай ишканаларынын көбөйүшү менен, өнөр жай тармагына бөлүнгөн каражаттардын көбөйүшү менен
анан ийгилик мына өнүгүүгө жеткендиги мүнөздөп койсок болот да. Интенсивдүү мүнөздө ошол өндүрүштүн сапатын көтөрүп, өндүрүшкө жаңы технологияларды киргизүү менен өнөр жай тармагын көтөрүүгө көп көңүл бөлүнбөй калгандыгы белгилеп коюшубуз керек. Өнөр жайдын өнүгүшү менен республиканын жумушчу табынын катары өскөн. Кыргызстандын эл чарбасынын бардык тармактарында иштеген жумушчулар 1960-жылы 310 миң адамды түзсө, 1985 жылы алар 866 миң адамга же болбосо 6,3 эсеге көбөйгөн. 1985 жылы республикада 360 миң жумушчу кыргыздар болуп, алар республикадагы жумушчулардын 40%-ин гана түзгөн. Булардын көбү айыл чарбасында, транспортто же курулушта жана башкаларда иштешкен. Өнөр жайдын индустриялуу тармактарында болсо, негизинен СССРдин борбордук региондорунан келген жумушчулар эмгектенген. Жергиликтүү элдерден жумушчу адистерди даярдоонун ордуна бул мезгилде сырттан адистерди чакыруу, аларга жашоо жана иштөө үчүн шарттарды түзүү тенденциясы күч алган. Бул жергиликтүү калктын жумушчу табынын өсүшүнө тоскоолдук кылган. Жумушчулардын саны, ошол өнөр жай тармагында эмгектенген жумушчулардын саны 310 миң адамды түзгөн болсо, 1985 жылы алар 866 миңге жеткен. Мындайча айтканда 3,6 эсе жумушчулардын саны дагы өсүп атат да. Бирок ушул жерде дагы бир мүнөздүү кемчилик бар. Ошол 800 миңден ашык жумушчулардын ичинен болгону 40% гана кыргыз улутундагы жумушчулар болгон. Калган 60% башка европалык жана башка улуттардын өкүлдөрү. Анын ичинде дагы ошол кыргыз улутундагы жумушчулар негизинен мындай кара жумуштарда, көп квалификация талап кылынбаган жумуштарда эмгектенген. Анан негизги жооптуу участоктарда, инженердик кесиптерде ошол СССРдин борбордук региондорунан келген жумушчулардын эмгектенгендигин белгилеп койсок болот. Калктын социалдык абалын жакшыртууда ошол өнөр жай ишканалары негизинен чоң шаарларда, Фрунзеде, Ошто, Жалал Абадта, Кара Балтада, Токмокто курулуп атат. Анан ушул жерде эмгектенген жумушчуларга бирдиктүү шарттарды түзүүдө дагы айрым бир катачылыктар, кемчиликтер болгон да. Ошол чакырылып келинген жумушчуларга биринчи кезекте үй-жай, турак жай менен камсыздоо, аларга шарттарды түзүүгө көңүл бурулуп, ошол жергиликтүү жумушчу кадрларын даярдоо, аларга тиешелүү шарттарды түзүүгө көп көңүл бөлүнбөй калганын белгилеп койсок болот. Негизинен жыйынтыктап айтканда, ошол 1960-80 жылдар Кыргызстан өнөр жайы өнүккөн индустриалдык мамлекетке айлангандыгын, айрым кемчиликтери болгону менен ошол өнүгүүгө жетишкендигин белгилеп койсок болот. Урматтуу замандаштар, ушуну менен Кыргыздар баскан узак жыл аттуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер бул көрсөтүүбүздөн өткөнкү кылымдагы 60-80 жылдардагы Кыргызстандагы өнөр жай тармагынын жетишкендиктери, абалы туурасында азын олак болсо дагы маалымат алдыңыздар деген ишеничтебиз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.